Ассаламу алейкум жамаат, бүгүн рейтинг кандай себептерден түшөт деген темага сүйлөшөбүз. Айдоочулардын рейтинги эмнеден түшөт? Анан бул жакта баары эле билген, баарына эле маалым болгон себептер бар. Анан Яндекс таксиден мисалы үчүн өзүнүн деле обучениясында бар себептер деле бар. Анан аны баары билишет. Жана Яндекс такси өздөрү сервис айтпаган башка дагы толтура себептер бар. Ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Учурдан пайдаланып, мен силерге Эксперт паркты сунуштап кетем. Эксперт парктын комиссиясы суткасына 55 эле сом. Жана бул 55 эле сом силер сменага чыккан күнү эле алынат, башка күндөрү алынбайт, иштебеген күнүңөр. Суткасына 55 эле сом. Бул стабильно иштегендерге аябай жакшы паркта. Себеби, например, среднем парктардын проценти 2,5%. Эгерде силер грязный суммасы, именно наличными, без наличка деп жазып турган грязный суммасы бар. Ошол грязный суммасы 5000 сом иштеген болсоң, парк 2,5% алган болсо 125 сом алып коет экен. 6000 сом иштеген болсоң 150 сом, 7000 сом грязный иштеген болсоң 175 сом, 8000 сом иштеген болсоң 200 сом комиссия алып коет экен, парктын эле комиссиясы. Например, сен 8000 сом иштеген болсоң грязными, жана Яндекстин столбиктери бар го, ар күнү понедельник, вторник, среда канча иштеген суммалар. Ошол жакта 6280 деп жазылып турган болот. 6280 деп жазылып турган болот столбикте. Бирок ал жакта грязный суммасы 8000 болуп турган болот. Ошондуктан Эксперт паркка кошулабыз жана өзүбүздүн кирешибизди көтөрөбүз. Анан ошолордун эң негизги себептери бул Яндекс таксинин обучениясында дагы бар. Алардын баарын айдоочулар билет. Жана ошолорду мындайча айтканда соблюдать этет, орусча айтканда. Алар эмнелер, например, тамеки чексем, например, тамеки чеккенде, тамеки чегем дегенде вежливо отказ берип коюш керек. Анан экинчиси, тазалык. Машина ар дайым таза болуш керек. Машинанын кузову деле, анан салон деле. Эгерде жамгыр жаап, кар жаап, ушундай погода болуп аткан болсо, жол улай болуп. Андай погодаларда хотя бы машинанын айнектерин сүртөбүз, порогторду, анан дверной ручкаларды таза кармашыбыз керек. Үчүнчүсү жыт. Машинада мындай бөлөк посторонний запахтар болуш керек, мына башка жыттар болуш керек. Сасыган деле, өтө жыттуу деле башка мындай жыттар болуш керек да, резкий запах болуш керек машинада. Анан төртүнчүсү, машинаны жаман айдоо. Машинаны мындай плавно айдабай, тияка бияка буруп, полосадан полосага бат-бат перестраивание кылып, ушинтип пассажирлерди шугайня кылып айдаган болсоңор, анда деле рейтинг түшөт. Бул сервистин эрежелеринде дагы бар, мунун баары билишет. Өтө каттуу айдабаш керек. Шаардын ичинде максимум 60, анан шаардын сыртында трассада максимум 90-100 чейин. Бешинчиси, орой мамиле. Эгерде орой мамиле кылып, мындай корс мамиле кылган болсоңор, ал клиенттерге жакпайт, эч кимге жакпайт, клиенттерге эле эмес. Ошондуктан сылык сыпа мамилени кылганды үйрөнүш керек, таксиде иштеген кишилер болсо. Эгерде мындай өзүңөрдүн характериңер корс, мындай орой адам болгон болсоңор, анда лучше таксиге иштебей эле койгонго туура болот. Анан алтынчысы, таза тыккан кийинүү. Өзүңөр деле мындай таза тыккан кийинип, өзүңөрдү таза алып жүрүш керек. Мен бир жерде офисте иштебей элемин го, же бир государственный жумуш эмес го бул, же банк эмес го деп эле, мисалы үчүн өзүңөр каалагандай тизеңерден жогору шортаны кийип, бутуңарда жүндөрдү көрсөтүп, майка кийип, колтугуңда жүн тияктан тарчайтып чыгып турса клиент жактан, ал деле болбой калат. Ошондуктан желательно мына жеңи узун көйнөк кийиш керек. Жайында футболка кийсеңер болот, мына поло футболкаларды кийип, мындай таза тыккан футболка. Жайында аябай жылуу ысык болуп атса, жукарак шым кийип алгыла, же хотя бы мына тизиден ылдый узун шорта кийсеңер болот. Бирок шорта нежелательно да, негизи шым эле кийиш керек. Жайында деле узун шым, жука шым кийип алсаңар болот. Анан таза тыккан кийинүү. Анан сдачи. Сдачи бул да болезненный тема. Сдачи кандай? Бир клиент отуруп 1000 сом бериши мүмкүн, ага сдач бердиң, кийинкиси деле 1000 сом берип калышы мүмкүн. Андан кийинкиси деле 1000 сом берип калса, сен
алардын баарына албетте сдач таппайсың. Алар бардык эле клиенттердин наличка менен еще баары 1000 сомдон, 2000 сомдон, 5000 сомдон берип аткан болсо, теоретически болушу мүмкүн да. Анын баарына бизде албетте сдач жок. Ошондуктан жок дегенде 1000 сомго сдач алып жүрүш керек. Жок дегенде 1000 сомго, желательно 1000 сомдон баштап 2000 сомго чейин майда акча болуш керек. 100 сомдук, 50 сомдук, 20 сомдук, 200 сомдуктардан максимум 200 сомдук. Ошондой майда акча болуш керек. 20 сомдуктан жок дегенде 200 сом, 50 сомдуктан 200 сом, 100 сомдук, 200 сомдук кылып майдалар көп болуш керек да, желательно. Майда акчаңар түгөнүп бараткан болсо, мисалы үчүн бир заказды алып барганда ал 1000 сом же 2000 сом берди, аны мисалы үчүн майдалап калып уже кийин сдачага майда аз калган болсо, желательно бир жерден магазинге кирип, бир жерге кирип майдалап алыш керек. Майда болуш керек. 1000 сом, 2000 сомго минимально. Анан бирок клиенттерди эле өздөрү отурганда эле эгерде 1000 сомдон жогору болгон болсо, купюрасы наличка менен төлөгөн болсо, отурганда эле заранее айтып коюш керек. Менде 1000 сом, силерде 1000 сомго майда барбы деп. 2000 сом, 5000 сом болсо тем более айтыш керек. Менде деле болуп калчу керкүлө. Уже жетип түшүп баратканда 1000 сом, 2000 сом, 5000 сом сунгандарчы. 1000 сом эчтеке деле эмес, 1000 сом нормально көрүнүш болуп калган азыр. Бирок уже жеткенден кийин 5000 сомду мондай сунса, кичине мындай жагымсызыраак, короче, мындай, мягко говоря, жагдай болуп кетет да, короче. Ошондуктан майда алып жүрүш керек. Майдалап жүрүш керек акчаны. Точкага туура келиш керек. Кийинкиси, например, клиент бир точканы койду, Яндекстен отметка кылынып турат бир жер. Ошол жерге туура келиш керек. Анан клиенттер өздөрү деле көп туура эмес точка берип койгон моменттер болот. Например, алар үйүнүн ичинде туруп эле точканы ручной койгонду 90% клиенттер билбейт. Мындай эле өзү турат ошол жерде. Вызвать, далее кылып туруп эле чыгырып салат. Анан карасаң, ал мына узун дом, ошонун артына түшүп калган болот. А подъездер бул жагында. Сени карта арт жагы менен алып баратат да ошол точкага. Ал жөн эле рандомдо эле басып кнопкалар чыгырып салган да. Ошол жерде мындай заранее заказ алганда ойлоштетип карап, подъездер каякта экен, кайсыл жак менен барсам удобный болот деп планировать этип барыш керек. Аны эгерде домдун арт жагына түшүп калган болсо, заранее чалып алыш керек. Ошо такси заказ кылып турсаңар, ошол домдун арт жагынабы же подъезд жактарынабы деп заранее тактап алыш керек. Эгерде ошондой неопределенный коюп калган болсо точкасы. Анан 9-чусу жакшы маршрутту тандаш керек. Жакшы маршрутту тандаш керек, тез жеткен. Жакын жана тез жеткен маршрутту тандай билиш керек. Эгерде пробка жака сайылып калган болсоңор, башка жолдордо, например, пробка жок, бирок силер бара турган жолдо өтө көп пробка болуп калган болсо, например, сен тандаган жолуңда, ошондон деле рейтинг түшүшү мүмкүн. Мисалы үчүн, бирок Яндекс навигатордо деле жолду негизи эң бат чете турган пробкаларды учитывать эткенде жолду көрсөтөт. Бирок ошондо деле бир сере карап, анализ кылып койгон ашыкча болбойт. Анан көп сүйлөбөш керек клиенттерге. Көп сүйлөп, көп суроо берип, ар кандай адамдар болот да, биркилер сүйлөгөнгө жакшы адамдар болот, сүйлөшкөнгө. Кээ биркилер наоборот көп сүйлөшкөндү жаман көрөт. Ошондуктан клиенттерге лишний суроо бербеш керек, лишний нерселерди сурай бербеш керек. Көп сүйлөбөш керек. Клиент өзү бирдемкени сурап, өзү бир теманы ачкан болсо, анан сүйлөшүп койсоңор болот. А так башка убакта саламатсызбы, ассаламу алейкум жеткенден кийин ошо саламатта калыңыз, ассаламу алейкум деп ошентип эле бир-эки сөз менен эле бүтүрүш керек поездканы. Анан эми Яндекс айтпаган себептерине өтөбүз. Яндекс айтпаган себептер кандай себептер болушу мүмкүн? Бул пассажирлердин өзүнүн адамгерчилигинен зависит эткен себептери бул. Биринчиси эле ошо баанын кымбат болушу, ошонун да рейтинг түшүшү мүмкүн. Например, пассажир клиент такси чакырат, мурда арзаныраак барып жүргөн жерине азыр кымбат чыккан болсо, клиент ошондо дагы водительди күнөөлүү элестетип коюшу мүмкүн.
кээ бирки клиенттер бар, ошолорго водительдер күнөөлүү деп ойлогон клиенттер бар да. Ошо недовольствосын сен менен чыгарып, жаман оценка болуп калат, бааны кымбат болуп калса. Анан экинчиси точканы өзү туура койбогон. Анан сени күнөөлүү кылып коюшат да. Точкага туура эле баргансың, намесени баскансың. Анан ал чыгып тияк биякты карап таппай жүрөт да, анан чалып каякта турасыңар мен. Анан ожиданияны күйгүзүп коюп турсуңар, тияк бияк деп башың оорутат. Бирок болбосо туура эле келгенсиң. Анан сен ага жакшынакай эле түшүндүрүп айтасың. Ушундай точка ушул жерге коюлуптур десең, хорошо деп туруп отурат. Анан бирок түшүп кеткенден кийин по-любому недовольный болуп, рейтингдин көтүнө суугуп кетет. Үчүнчү себеби, Яндекс айтпаган себептердин бирөөсү, пассажир бир эле точканы койгон, ошол точкага баратасың, баратканда ал туруп ойлонуп кетип, тияктан дагы бир точканы кошом дейт. Кошом дегенде жок, мен ушул силердин бир эле точкаңар болгон үчүн алгам, бул по делам же по пути домой. Ушундай заказ болчу, же ошол жакка чейин эле бара алам деп айткан болсоң, жакшынакай түшүндүрүп. Ошого да клиент недовольный болуп, поездкадан кийин андан деле жаман оценка коюп коюшу толук мүмкүн. Бирок бул жакта азыркы мен айтып аткан кайра экинчи списокто Яндекс айтпаган себептери деген, клиенттин өзүнүн адамгерчилигинен зависит эткен себептери деген жакта эч кандай водитель тараптан сервистин стандарттарынын нарушениясы жок, бирок ал пассажирлердин ою боюнча да. Ошентип точканы экинчи точка кошобуз дегендерге отказ кылган болсоң түшүп калышы мүмкүн үчүнчүсү. Анан төртүнчүсү жол тыгындарынын көптүгү. Жолдо пробка көп болгон болсо, анан клиент эртең клиенттер көбүнчөсү нерв болот эртең мененки час пикте. Жумушка кечигип бараткан, күнүгө автобус, маршруткага барып жүргөн. Анан уже кечигип баратат да, 5-10 мүнөт калды уже жумушка кечигишиндечи. Анан такси чакырган. Такси чакырып алып, анан алар таксини телепорт деп ойлошот. Ошол эле автобустар, ошол эле маршруткалар турган тыгында такси деле турушун билишпейт да алар. Такси чакырсам бат эле жетип калам деген ойдо такси чакырган клиенттер таксини телепорт деп ойлоп, алар деле жаман оценка коюп коет. Пробкада туруп калган болсоң, шаардын баарында эле пробка, мисалы үчүн гаишниктер кээ бирки жерлерди жабып алып моюп турушат, жезлдер менен сенин жолуңду кое бербейт. 10 мүнөт, 15 мүнөт бир эле жерде туруп каласың. Ошондо деле сен күнөөлүү болуп каласың кээ бирки учурларда. Ошондуктан эртең мененки час пикте ошондой моменттерде иштеген көп жага бербейт мага пробка учурларында. Түнкү смена жагат да. Рейтинг жакшыраак болот түнкү сменада. Күндүзгү себеби суета, элдин баары тияка бияка шашып жүргөн, пробка, ызы чуу, шум, элдин баарында настроениясы жаман болот да. Түнү болсо баарында эс алып, на расслабоне жүрүшөт, настроениялар да жакшы болушат. Ошон үчүн рейтинг более-менее жакшыраак сохранить этилет да түнү. Бешинчи себеби, жолдон бир ит чуркап чыга калат, мышык чуркап чыга калат, же сени бирөө подрезать этет, ошентип же пешеход чыгат, ошондо кээде экстренный торможение кылыш керек болуп калат да. Например, кээ бирки пешеходдор бар да, кыздар особенно. Тияктан жолдон бир бактын бурчунан чыгып келатат пешеход жака. Анан обзор эми сага пайда болду да. Тиги кыз чыгып келатканда эми көрдүң да, тиги баксак куст-пустун арасынан чыгып келип пешеходдон мында прямой эле өтүп кетет да. Эки жакты карабайт. Кандай чыгып келген болсо түптүз, ошол бойдон түптүз уруп кетет. Сен ошол моментте байкап калып тормозду тебесиң. Резко тормоз бергенде тиги клиент монтип бирдемкени сүзүп алыш деле мүмкүн, же мындай кичине мындай болуп кеткен болсо, ошол жакпай калып, ошол жерден да сен виноват болуп калышың мүмкүн. Бирок бул сервистин стандарттарын эч кандай нарушение сен кылган жоксуң, бирок клиенттин өзүнөн зависит этет. Жана айтып кеткендей эле, өзүнүн адамгерчилигинен, адекватностунан зависит эткен себептери да бул. Анан алтынчысы, 5-6 киши чыгабыз десе, жок кечирип койгула. Мен максимум 4 эле кишини салам, анан калгандарыңар дагы бир такси чакырып кетсеңер болот деп жакшынакай түшүндүрүп койсоң, анан макул болушуп, анан 4 отурушуп, калгандары дагы бир такси чакырып кетишкен болсо, анан сен ошол сөзүң жакпай калат. Ошол сөзүң жакпай калып, анан поездканы завершать этип, сенден түшүп кеткенден кийин рахмат деп жакшынакай түшүп кетет дагы, бирок нар жакка кеткенден кийин наровном месте дагы бир такси чакырып
кошумча акча төлөп калдык деп ошондон да сен күнөөлүү болуп сага бир звездочка коюшу мүмкүн. Биздин кыргыздар ушундай. Жетинчиси, сурабай тамеки чеккен болсо, бирөө отуруп, кээбиркилер бар наглыйраак адамдар же кичине тартиби жокпу же өздөрү ушундай түшүнбөйсүң да. Сурабай туруп эле тамекисин күзүп кетип аткан болот чегипчи. Анан кечирип койгула, машинада тамеки чексе болбойт. Сураныч өчүрүп көргөтүп коесузбу десең, ошол сөз жакпай калып, кийин поездканын аягында жаман оценка болуп калат. Сен жаман водительсиң. Бирок сервистин стандарттарын эч нерсени нарушать эткен эмессиң. Өзүңдүн жумушуңду так туура аткардың, бирок клиенттин көңүлүнө сенин сөздөрүң туура эмес келип калды. Ошондуктан сага бир звездочка койду. Анан 8-инчиси, өзүнүн настроениясы жок болсо клиенттин. Өзүнүн настроениясы жок, тиякта күйөөсү менен урушуп кеткен аялдар в основном настроениясы жок жакка чыгышат, анан ошону сенден чыгарам дейт, мындай злосунчу, обидасын сенден чыгарам деп сага сайкса, сен мындай повод бербей жакшынакай өзүнүн жолуна салып койгон болсоң, бир аракет кылат, анда да жакшынакай сүйлөп, жакшынакай өзүнүн ордуна коюп коесуң. Экинчи аракет кылат, экинчи попыткада да жакшынакай сүйлөп ордуна коесуң. 3 аракет кылат, 3-үнчүдө да жакшынакай сүйлөп туруп өзүнүн ордуна, местасына акырын коюп коесуң, вежливо. Анан бирок ичинде мындай бир жаман нерсе калып калат да. Билбейм, ушундан бир эмоциямды чыгарып, кыйкырышып, бакырышып алышым керек болчу ушул айдоочу менен. Бирок бул повод бербей койду мага. Ичимдеги букту чыгара албай койдум ушундан. Настроениям күйөөм менен урушканым үчүн аябай мындай злая болуп чыктым эле үйдөн. Ошону ушул водительден чыгарайын деп кылсам, бул дагы ошо чыгарпай койду. Ичимде бук калып калды. Хотя бы ушул бир звездочкадан чыгарып алайын деп туруп, мындай бир звездочканы басып туруп, отправить дегенди басып салышым мүмкүн да. Анан машинада особенно балдар менен, жаш балдар менен чыккан адамдар же өздөрү деле чыгып, самсы, тамак, чипсы, мипсылар жеп, супу ичип, кухнясында үйүндө отургандай кетип бараткан болсо, анан ошого деле замечание кылып, тамак кечиреңиз, сиңер тамак жесе болбойт машинадан деп замечание кылып койгон болсоң, ошол учурда деле рейтингдин бир жерине суу куюп кетет түшкөндөн кийин. Кыргызстанда ушундай. Остановкага чакырышса, 10-нчусу. Остановкага чакырганда сен остановканын мындай бүткөн жерине барып токтойсуң да, башка артыңдан башка таксилер дагы элдерди салып кетиш керек, алар да сен артыңан туруш керек. Автобустар келип калат, алар да токтош керек. Анан остановкада бир жанагы остановканын үстү жабык жеринде толтура кишилер турат да. Именно ошол жерге токтодуң деп, тияктан бир 10 метр, 20 метр пешком басып барган үчүн 10 метр, 20 метр шаг жөн эле кылдым. Мен таксиге эмне үчүн акча төлөп атам? Ошол 10 метр, 20 метр баспайын деп такси заказ бердим да мен деп, ошол себептен дагы жаман оценка коюп коюшу мүмкүн. Кээ бирки клиенттер болот, остановкада туруп алып, остановканын башталган жагында эле туруп алып, монтип сени токтотушат да, анан монтип өтүп барып тур шашпай тетиги остановка бүткөн жерине токтойсуң. Ошол жерге басып келип отурушат, анан недовольный болуп рожасы менен отурушат да. Анан эртеси күнү карасаң, рейтинг түшүп калган болот. Остановкага такси заказ бергенде, ошол остановка бүткөн жерге токтош керек. Клиент эмне дейт, башка эмне дейт, ал менен биздин ишибиз болбош керек. Биз жол коопсуздук кыймылынын эрежелерине баш ийишибиз керек да туурабы. Яндекстин биринчиден жол коопсуздук кыймылынын эрежелерине, ПДД. Анан Яндекстин өзүнүн сервистин стандарттары бар. Не только Яндекстин, любой эле такси кызматында. Остановкага чакырганда, остановка бүткөн жерине чейин токтошуң керек. Себеби сенден башка да толтура машиналар токтоп, элдерди алып кетиш керек да, автобустар. Ошону түшүнүшпөгөндөр деле бар. Аны элементарный эле нерсе, бирок элементарный нерсени көбү кылышпайт да. Автобустардын өзү деле келип туруп эле остановка эң башталган жерине туруп алат. Тетик бүткөн жерине барып турбайт да. Анын артынан бир автобус келип, экинчи полосага чыгып, кысышып, сөгүшүп, короче, жинди болушат, каша болуп. А кээ бирки таксилер остановканын ортосунда клиент күтүп отурушат.
даже президент деле айтып чыкты да бул маселени. Уят эми ошондой бир элементарный маселени президент айтып чыкты. Өзүңөр деле көрсөңөр керек. Остановкага айдап келгенде эң алдына барып токтобойсуңарбы? Анан экинчиңер келгенде дагы учуна токтоп албай, анын аркасына барып токтобойсуңарбы? Артка место таштагыла да. Ошондуктан сервистин эрежелерин, жол кыймыл эрежелерин бузбайбыз. Остановка запрещен деген жерге чакырышкан болсо токтобойбуз. Анан жаман оценка коюп койгон болсо, ал пассажирдин өзүнүн мондай ичиндеги башындагы проблемасы, биздин проблема эмес. Ошондуктан өзүңөрдүн жумушуңарды так аткаргыла. Таксинин өзүнүн ичиндеги эрежелерди бузбагыла, жол коопсуздук кыймылынын эрежелерин бузбагыла. Кандай сүйлөгөн адам болсо деле баарына сылык, сыпа, жакшынакай сүйлөп кое бергиле. Ошентсеңер баары жакшы болот. Анан ушул экинчи бөлүктө айтылган дагы 10 себептин ичинен ошол 10 түрдүү адам силерге жаман оценка койгон болсо, алардын өзүнүн жеке мындай проблемасы. А бирок обоснованный силердин рейтингиңер түшүшү мүмкүн. Обоснованный рейтинг түшкөндө аларды биринчи бөлүктө айтып кеттим. Ал тамеки чексе болобу деп сураган болсо, сылык, сыпа, жакшынакай айтыш керек. Например, кээ бир адам нерв болуп аткан болушу мүмкүн, түшүнсөң болот да. Например, көптөн бери тамеки чегеле, 2-3 саат, 3-4 сааттан бери тамеки чегеле киши болуп, нерв болуп, тияк болуп, ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Ошондо жок, тамеки чексе болбойт, машинада тияк бияк деп мындай катуу кагып силкип жооп берсең деле болбойт. Азыр биз кааласаңыз бир четке токтоп турабыз, мен сизди күтүп турам, тамеки чегип аласыз, анан тамеки чеккенден кийин отурасыз, анан биз дальше поездканы продолжать этсек болот деп мындай сылык айтып коюш керек. Анан тазалык. Бул жактан обоснованно оценка койсо болот. Эгерде машинанын ичи кир, ылай, ушундай болгон болсо, оценка койгон болсо, ал вполне заслуженный оценка болот. Анан машинаңдын ичинде мындай өтө эле сладкий запах, вонючкалар болуп, ал бирөөгө жакшы мүмкүн, бирөөгө жакпашы мүмкүн, бирок көбүнчө эле кишиге жакпайт резкий запахтар. Ошондо вонючка илип алсаң, же мындай эле башка эле бир сасык жыт болгон болсо, алар эч кимге жакпайт. Анан жаман оценка койгон болсо, аны заслуженный алган болосуң. Анан жаман айдаган болсоң, суетолог болуп, 100 менен, 150 менен, шаардын ичинде 80-90 менен жүрүп, шашка ойноп жүргөн болсоң, анда заслуженный аласың оценканы. Анан орой мамиле кылган болсоң, өзүң мындай адамдар менен тил табыша албай, мындай орой адам болгон болсоң, иштебей эле кой таксиде. Анда деле заслуженный оценка аласың. Комфорт плюс, комфорт бизнес тарифтериң деле бат эле жабылат андай киши болсоң. Анан таза тыккан кийинбей, мындай кыска шорта, сасыган кийимдерди кийип, жуунбай, таранбай жүргөн болсоң, анда деле бат эле чөт, ал деле обоснованный оценка болуп эсептелет. Анан сдачаң жок болсо, 500 сом, 1000 сом берсе деле, ага деле сдачаң жок болсо, же хотя бы сен которуп койгонго акчаң жок болгон болсо, анда болбой калат. Сдачасы жок жүргөндөр, баягы новичок водительдер мындай чыгып туруп эле, чөнтөгүмдө акча жок да, 1 сомдагычы. Машина турат, караса үйүндө, чыгып кичине иштеп келейинчи деп. Анан картасында деле акча жок. Жөн эле чыгып алган. Мындай эле калтырушиктер, ошолордо болбошу мүмкүн сдача. А так жок дегенде 1000 сомго майдалыш керек. Сдачаң жок болуп калган болсо, жок дегенде 1000 сомго. Анан ошондой неприятность создавать эткен болсоң, же сен которо албасаң даже, же аларда деле мүмкүнчүлүк жок болуп калышы мүмкүн, картасы жок клиенттер болуп, хотя бы 1000 сомго сдачаң жок болуп калган болсо, жаман оценка койгон болсо, анда деле заслуженно аласың. Анан точкага туура келбей, башка жака барып алып, намесени басып туруп алган болсоң, точкасына жетпей, эгерде ошол жака чейин барганга возможность туруп, жакшынакай эч кимге мешать этпей, встречкадан машина чыкпай, тартуур болуп калса, ушундай барганга мүмкүнчүлүк бар жер болсо, бирок сен точкага жетпей эле токтоп, анан клиенттер да предупреждать этпеген болсоң ал жөнүндө, анда заслуженный бир оценкаңды аласың. Анан жакшы маршрут, жакын маршрутты планировать эте албаган болсоң, картаны кичине алыстатып карап, мойтип планировать этип башың иштетпеген болсоң, анда деле заслуженный оценка аласың, жаман оценка. Анан көп сүйлөп эле слишком любопытный боло берген болсоң, анда деле заслуженный оценка аласың.